Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Эфирибизде өзүңүздөр көрүп тургандай Турсунай Керимбековна, саламатсызбы? Саламатчылык. Турсунай Керимбековна менен биз жаңы долбоор баштап жатабыз. Кудай буйруса, долбоорубуз айымдар үчүн абдан пайдалуу болот деген ниеттебиз. Анткени биз буга чейин Турсунай Керимбековна менен эфир чыккандан кийин абдан жакшы комментарийлер келди. Анын арасында өз көйгөйлөрүн жазган айымдар дагы абдан арбын болду. Ошол нерселерди эске алып биз ушул долбоорду баштап жатабыз. Бүгүн биз эфирибизге каарманыбыз келди. Каарманыбыздын аты жөнү өзгөрүлдү, Айнура деп. Азыр каарманыбызда болгон көйгөйлөрдү эфирде Турсунай Керимбековна менен бирге талкуулайбыз. Бул долбоордун максаты ушул эфирди көрүп, эгер көрүп жаткан айымдарда дагы кандайдыр бир каарманыбыздагыдай көйгөйлөр болсо, эфир аркылуу өздөрүнө пайдалуу жактарды алат деген таризде долбоор башталды, Кудай буйруса. Турсунай Керимбековнага кеп кезек өзүңүздө. Саламатсыздарбы? Айзат Болотбек кызынын катталуучулары. Баарыңыздарга пайдалуу эфир болот деген ишенимдебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Рахмат. Мен сизди угууга даярмын. Эгерде ичиңизде калтырбай, мен берген суроолорго ачык жооп берсеңиз, анда сөзсүз өзүңүз үчүн жашооңузга жаңылык киргизүүчү деп айтсам болот. Турсунай Керимбековна, бул нерсени тактап алалы. Каарманыбыз бизди кайсыл жактан көрүп келди. Биз бир нече жакка жарнама кетиргенбиз. Турсунай Керимбековнанын баракчасына, менин баракчама жана Турсунай Керимбековна буга чейин көрүп жүрсөңүз керек. Ооба, эмеден YouTube'дан ар кандай психологдордун интервьюларын көрүп келем. Ошолордун арасынан мага да туш келип, ошол аркылуу келип калдым. Биз абдан кубанычтабыз биздин ушундай долбоорубузга өз ыктыяры менен келгени үчүн. Бүгүн буюрса пайдалуу. Бул мени кубандырат. Азыр айымдар психологияны өзүнүн үстүнөн иштөө керек экенин түшүнүп калышты да, маселенин келип чыгуу себеби каякта экенин түшүнүп калышты. Биздин кыргыз коомунда баягы билебиз го, күйөөбүзгө нааразы болуп, аны жек көрүп, кабыл ала албай өмүрүбүз өтүп кетет да. Бирок азыр айымдар абдан изденүүнүн үстүндө. Мени ошол кубандырат. Жана бул психологко баруу бул нормалдуу көрүнүш экенин, жакшы нерсе экенин түшүнүп калышты. Баштайлы. Мен өзүмдөн менде суроолор көп, бирок өзүмдөн баштоону туура көрдүм. Азыр эмне айткыңыз келип турат, айтсаңыз болот. Турмушка чыгардан мурда аябай активдүү жашоо менен жүрдүм да. Көп нерселерге катышып, анан кийин турмушка чыккандан кийин 8 жыл 2 баланы төрөп, Үйдө отуруп калдым. 2 бала төрөп. ооба, үйдө отуруп калдым. Анан эми элге аралашып баштайм десем, өзүмдөн көп нерселерди байкадым да. Сүйлөй албай калыптырмын. Азыр деле кийимим калчылдап баштады. Адамдар менен контактка бара албай калыптырмын. Эң элементарно мындай конокко барганда тоз сүйлөгөндө тоз айта албай калыптырмын да. Ошол эмнеге ушундай болуп калдым деп. Эмнеге ыйлагыңыз келип турат? Кайсыл сезимдер көтөрүлдү? Ичиңизде эмне бар, айтыңызчы. Эмне тынчсыздантат? Билбейм, ошо өзүмдү жогото алгандай. Азыр канча жаштасыз? 30. Балдарыңыз канча жашта? Улуусу 7, кичүүсү 3-тө. 7 жаш, 3 жаш. Кыз ул? Улуусу уул, кичүүсү кыз. Жолдошуңуз канча жашта? Жолдошум 40-ка чыгып калды. Азыр сизде эмне түйшөлтүп турат? Ошол өзүмдү жоготуп койгондой сезилем да. Эми адамдарга аралаша албай калыптырмын көп. Жолдошуңуз менен мамилеңиз жөнүндө айткыңыз келеби? Ошо өзүмөн баштайын дегем, биринчи неге мындай болуп калдым депчи. Азыр жолдошуңуз менен мамилеңиз кандай? Жолдошум менен мамилем азыр эми сууп баратат кичине. Түшүнбөстөр көп болуп, ажырашуу ойлору көп келет да. Ажырашуу ойлору сизде качандан бери бар? Биринчи балалуу болгондон башталды да ошол нерсенин баары. Биринчи балалуу болгондо. Жаныбызда көп болбой, ошол бала багуу, бала кароо бүт менин моюнумда болгондо, ошол жумушундай да, көп командировкаларда жүрүп ушинтип бүт моюнумда болгондо, ошондо мындай разочарование деп коет го. Ошондон башталып, ошондон бери эле
Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Жумуштун баарын мойнуңузга алып алдыңыз, күйөөңүз командировкага кетип калды, кызгануу сезимдери болду. Кызгануу жок. Кызгануу болбойт. Ортоңуздарда сүйүү болуп баш коштуңуздарбы? Ооба. Үй бүлөдө канча кызсыз? Мен экинчимин, агам бар. Агаңыз, анан сиз. Агаңыз канча жашта? Агам 35-те. 35, 5 жылдан кийин сиз төрөлдүңүз, Ошондо ортоңузда бала болду экен? Апаңыз менен атаңызда? Ортоңузда бала болду. Болсо керек. Анткени улуу эки эжем болчу, алар чарчап калган. Эки эжеңиз болду. Алар чарчап калган да. Анан кийин мен билем эми көп боюнан түшүп аткан учурлар көп көрүп калгам да. Апаңыздын. Көп эле. Сизден кийин дагыбы? Ооба, менден кийин дагы, анан 2 бала болгондон кийин дагы кыз төрөйм дегенде ошондо боюнан түшүп аткан убактар көп болчу да. Ошо болуш керек, бирок мен так билбейм. Апаңыз менен атаңыздын мамилеси жөнүндө эмне айта аласыз? Мындай да, биз күйөөбүздү күнөөлөй беребиз да. Күйөөм ушундай болду, же мен неге ушундай? Мамилени, жашоону ошентип татаалдаштырып алабыз. Бирок маселенин келип чыгуу себеби такыр башка болуп чыгат да. Ошон үчүн мен сизден сурагым келет. Ата-энеңиздин мамилеси кандай болду? Биз чоңойгончо апама кол көтөрчү да. Канча жашыңыздан ата-энеңиздин урушканын байкадыңыз? Билесиз. 4 жашында эскиргенден баштап. Эскиргенден баштап ата-энеңиздин урушканын билесиз. Атаңыз апаңызды сабады. Ошол учурлардан эмне айтасыз? Кандай сезимдерде болдуңуз? Атаңызды жек көрдүңүзбү, таарындыңызбы, же апаңызга? Коркунуч сезими болчу да, апам бир күн өлүп калат депчи. Апам өлүп калат деген коркунуч болгон. Улантып берсеңиз. Ошол чоңойгончо сабап менен Чоңойгончо дегенче ошол мектепти бүткүнчө. эсимде жок, 16-15 жашка чейин болду. Сиңдим төрөлгөндөн токтолду да кичине. Атаңыз ичкен жокпу? Ишчи, бирок мындай өтө көп эмес да. Андай сол кезинде эле сабачу. Сизде апам өлүп калат деген коркунучтар болду. Ооба. Түшкө да кирчи да. Кечинде уктап, кичинекей элемин да. Уктап жатсам мындай чымчыктардын уясы келип, ошол уяда мен кем ана бир күнү. Ошол чымчык учуп кеткенин билем да. Ошону апам деп билчүм да. Апам кетип калат деген коркунучтар болду. Көп кетчи да. Апаңызга болушуп, атаңыз менен урушкан учурларыңыз болдубу? Көп. Алыс жетпейт. Бутуна жабышып токтотконго аракет кылчубуз. Кийинчерээк урганы токтоду. Биз кичине эмеге 17-18 жаштарга толуп калганда. Кичине акыл кирди, билбейм, анан көп жыл өттү, бирок эмеси азыр атамдын көзү өтүп кетти. Апам жалгыз өмүр сүрүп атат. Жанында бир туугандарыңыз бар. Ооба. Атаңыздын сизге болгон ою кандай болду деп ойлойсуз? Атам айтып беришет, кичинекей кезинде аябай эң жакшы көргөн кызы болуп чоңойдум да. Апама кол көтөрчү, бирок балдарына эч качан кол көтөрүп урушпаган аталар бар го. Ошондой болчу да. Жакшы болчу. Бирок мындай орустар да бар го. Сүйөм, алтыным азаматсың деп мындай сөздөрдү уккан эмесмин да. Апаңыздын сизге болгон
мамилесин жөнүндө, эжеси жөнүндө оюн кандай деп баалайсыз? Апам үй тиричилигине аябай тың аялдырган да. Анан кийин мен эсимде жалаң эле үй тиричилик менен эле башын жерге салып жумуш кылып эле жүрөт го. Ошондой бойдон эсимде да. Азыр күйөөңүз жөнүндө айтыңызчы. Күйөөм аябай жакшы киши. Эч кандай вредный привычкалары жок. Жумушун аябай сүйөт. Бирок эмеси андай аял күйөөдөй мамилебиз мындай муздап калган да, коңшудай болуп калды. Ушу биринчи балаңыз төрөлгөндөн башталды. Ооба, ошондой болуп калды. Кайсыл мүнөзү жакпай турат? Күйөөңүздүн кайсыл мүнөзүн көтөрө албай атасыз? Мүнөзү экөөбүз тең жолушпуз да, экөөбүз тең жаман мүнөзүн деле билбейт экен, бирок мындай мен айткан талаптар аткарылбай жатат да, ошол Талапты кандай кылып айтасыз? бир нерсени кылып кой, мындай жумушту аткар дейм да, ошол нерсе аткарылбай атабай менчи. Мисалы, кандай тон менен, кандай сураныч? Эң биринчи мындай сураныч деген сөз менен жумуш чакырык айтам. Анан кийин Бир айтып бериңизчи, бир суранычыңызды, өтүнүчүңүздү кандай тон менен айтасыз? Ачык айтсаңыз. мисалы үчүн бир шкаф талкаланып турат дейли деп коелу, эшиги талкаланып калды дейли. Анан суранам, могун эшиги эметип калды, оңдоп берип койчу деп суранам да. Берип койчу деп мындай жумшак айтам. Бир күн өтөт, 2 күн өтөт, экинчисинде муну качан оңдойсуң деп сурайм. Качан оңдойсуң деп, анан кийин 3-үнчүсүндө же 4-үнчүсүндө кайталап отуруп, анан аягында ошо жемилдеп баштайм да. Же буну кылбайсың, же тигини кылбайсың, же мынтпейсиң, же акча бер, бирөөнү чакыртып оңдотоюн деп. Аябай кулак мээсин эметип, жеп, уже эме менен катуу тон менен сүйлөп баштайм да. Анан ошол көп талаптарым аткарылбай жатканынан көп ойлор келип атат да. Мен эмне кылып жүрөм деп, 2 баламды өзүм деле багып алам. Ажырашып эле кетсем туурабы дейинчи. Күйөөдө эмес. Адам идеалдуу болбойт. Күйөөңүздүн сизге жакпай аткан, көтөрө албай аткан мүнөздөрү сиздин атаңызда бар беле? Байкап көрүңүзчү. Атаңыз менен күйөөңүздүн окшоштук жагы барбы? Жок, мен да ошо күйөө издегенде ошо атама окшош болбосо деп издегем да. Анан кийин корком, башынан эле күйөөгө тиет дегенде бир жолу кол көтөрсө, мен болду, ал мен жашайм деп мындай так билет элем да, эмнени кааларымдычы. Күйөөм ичпейт, чекпейт, катуу сөз айтпайт. Мага эч качан мындай катуу сүйлөбөйт да. Ошон үчүн атамдын карама каршылыгы десем болот да. Атаңыздан башка да. Ооба, башка. Апаңызга окшоп кеткен бир мүнөздөрү, эмоциялары байкап көрүңүзчү. Болушу мүмкүн. Апам дагы жош жанагы жумуш эле Сүйлөшө албады, оюңузду укпады, кийинкиге сүрүп койду. ооба. Апам менен мындай Ошондо катуу сынып калбадыңыз бекен? Апаңыз сизди укпай койгондо. Эми бул бизде кадимки эле көрүнүш го, апа баланын жумушун же болбосо апа баланын сунушун деп айтайынчы, сунушун аркага сүрүп коюу бизде бул тилекке каршы кадимки эле көрүнүш да. Бирок аны бала катуу кабыл алып калышы мүмкүн дагы. Кийин күйөөсүнөн ошол нерсени көргөндө көтөрө албашы мүмкүн да. Мисалы бир аял келди. Күйөөмдүн кызганчактыгын такыр көтөрө албайм, экөөбүз аябай урушуп кетебиз күйөөм кызганганда деп. Эми эркектердин кызганычы бул нормалдуу нерсе да. Нормалдуу дегенде эми эркектердин табияты да бул чек арасын күчтүү коргошот. Анан аябай деле ашыкча деле кызганбайт экен. Көрсө ошо мени катуу контролдойт дейт. Көрсө анын апасы катуу контролдогон да. Ал бала кезинен ошого чыдаган эмес да. Апам ошол үй тиричиликтер менен эле жүрө берип, көңүл бурбайчу да бизге. Мындай үй тапшырмалары кылышканы эсимде жок, мындайчы. Сүйлөшүп отурганы эсимде жок. Ошол Аз сүйлөштүңүздөр. ооба. Урушкандарычы? Урушкандары көп деле урушпачу, мындай болот го, жумуш кылбай койсоң, ошондо эле урушпаса андай көп Аз сүйлөгөн киши. аз сүйлөгөн киши болчу. Ошондо апаңыздан эмнени күтчү элеңиз? Күткөн күндөрүңүз эсиңиздеби? Апаңыздан бир көңүл буруу эмне күттүңүз?
биге катышым мурда 5-класста. Айтып бериңиз. Мен эфирден кийин биз терапия жүргүзөбүз. Ошон үчүн азыр айрым учурларды жазып калып. Биге катышып аз эле болгон катышкан, анан чоң көп адам астында выступать этишке туура келди да. Анан выступать этип аябай күттүм, апам келип колдойт депчи. Келди. Выступление бүткөндөн кийин айткан сөз эми деп айтканда билип эле койчу, жарашпайт экенчи. Канча жаш элеңиз ошондо? 5-класс. 5-класс. Ошондо катуу таарындыңыз. Катуу көңүлүңүзгө алдыңыз. Биге аябай кызыкчумун да. Ошондары апам мындай жашоомо келишпечи да, мындай выступлениялар болчу. Аябай активный жашоодо атпайбы. Спектакльдерде ойногондо мындай чакырбачумун да. Сизден башка бир туугандарыңыз менен мамилеси кандай болду? Кыргыз үй-бүлөлөр бар го, кыз бала сен кызсың кой деп, сен баласың деп балага колдойт го, ошо агама көп колдоо көрчүм да. Ошондо неге мага мындай кылган жок, агама колдоо көрсөттү, мага көңүл бурбай калды деп таарынган учурларыңыз болдубу? Ооба, ошол жерден эле айтчым, ыйлап неге эмтесиң деп түшүнөсүң. Ошондо кандай жооп укчу элеңиз? Ал деген бала да сенден кызсың деп эле айтчы. Ошондо кандай сезимдер болчу эле, эске аласызбы? Жинден эле ыйлап мындай чувство несправедливости болот го. Азыр күйөөңүз менен апаңыздын кайсыл окшоштук жактары бар экен? Мүнөздөрү го дейм, жош. Көңүл бурбаган мүмкүн, э? Ооба. Сиз каалаган убакта көңүл бурбаганын сизге больно болуп атат, э? Өзү менен алектенип жүрөт да. Как бы саморазвивается. Иштеп жүрөт, командировкаларга, чет өлкөлөргө барып атат. Мен эки бала менен үйдөмүн да. Ата-апа дефицит деп айтабыз да. Сиз апаңыздан азыраак эмоция алып калдыңыз да. Апаңыз сизге убактын бере албай калды. Бала күнүбүздө биз ата-апабыз менен эмоционалдык контакт болуш керек да, эмоционалдык байланыш болуш керек. Эгер ошол эмоционалдык байланыш болбосо, биз айланадагы адамдардан издейбиз да. Сиз ошол эмоцияны азыр күйөөңүздөн издеп атасыз. И сиз күйөөңүзгө эмоция жеткире албай атасыз. Анткени кичинекей кезиңизден эмоция албай калдыңыз. Сиз эмоция берген жоксуз, аны сизге күйөөңүз бере албай атат да. Мен ушундай деп түшүнүп атам азыр. Аял адам күйөөсүнө эмоция бербесе, анда баланс бузулду деген сөз да. Жашоодо бул баланс бузулуп кетти, өйдө ылдый боло берет деген нерсе да. Аял биринчи эмоция бергенди билүү керек күйөөсүнө. Эми апасын азыр мамилеси кандай экенин балким өзү айтыптыр, бирок апасын кечиргенден кийин күйөөсү менен мамилеси толук түрдө апаны кабыл алгандан кийин күйөө менен мамиле толук түрдө өзгөрөт. Мындай да, мындай сөз бар. Бул жерде ата, апа. Мындай дейли, чоң ата, чоң эне. Болтай ата, тай эне. И ата, апа жаралды экөөнүн, э? Анан биз жаралдык да. Эгерде бул иерархия закону деп айтылат психологияда, биз дайыма ата-энебизден төмөн жүрүшүбүз керек да. Аларды критикалаганга, аларга акыл үйрөткөнгө биздин акыбыз жок. Себеби алар болбосо, биз бул жарык жашоого келбейт элек да. Ата-энебиз аркылуу, Алланын каалоосу менен биз бул жарык жашоого келдик. Эгер могу мен деп турабыз го, биз могу жака чыгып кетсек, ата-энебизден жогору чыгып кетсек, неге атам мага мындай кылды, неге апам мага ушундай кылып койду, атам мындай кылып койду десек, могу иерархия бузулат. Бул Куранда да бар экен, Улукмаш сүрөсүндө айтылган экен. Ата-энеңди ыраазы кылбасаң, аларды кабыл албасаң, анда сенин келер жагың мен жак дейт да. Бизге сыноолор келе берет, эгер биз жашоодо өзүбүздүн ролубуз менен кетпесек. Бул сиздин күнөөңүз эмес. Бул сиздин эч кандай күнөөңүз эмес. Сиз күйөөңүздөн азыр ата-апа издеп атасыз. Биз көбүнчө
күйөөбүздөн ата апа издейбиз да, анан күйөөбүздү тажатып жиберебиз да. Эми эркектерди актайын деп турган жерим жок. Сизди өзгөр деген сыноо. бир мындай ошол нерсе каарманыбызга мындай жетилиптир да, мындай Биз көбүнчө кыргыздар сыйнал. жарылганда келебиз да, эмнеге менде мындай, жок ушуну тереңдетпей мен психологко барайынчы, изденейинчи дебейбиз да. Жүрө беребиз, бышып жүрө беребиз. Анткени бизге өзүңдөн иште деп эч ким айткан жок го. Ошол себептүү да. Күйөөңүздүн ата апасы менен мамилеси кандай деп ойлойсуз? Мамилеси билбейм, кандай кылып сүрөттөп берсем, өз атасы кайтыш болуп кеткен. Бул экинчи атасы. Бул экинчи классында. Жок, экинчи атасы. Өгөй атасы кайтыш болуп кеткен. Өз атасы кайтыш болуп, өгөй атасы менен жашайт экен, э? Анан азыркы атасы жакшы эле чоңойтуп баарын бутунан тургузган. Өгөй атасы. Бирок мындай баардык эле кыргыз үй бүлөлөрдө болсо керек. Мындай мээрим берүү, колдоо деген кичине башкачараак болот го. Күйөөңүзгө жетпей калганын байкайсызбы? Билбейм, ошону айта албайм да. Аны айта албайм. Айтып берет апасы, алар кичинекей кезинде, ал 7 жашында болгондо ажырашканда. Ата энеси ажырашып. Ооба, ажырашканда. Күйөөңүздүн азыр эми эфирден атын сурабай эле коеюн. Анан ажырашып, эмеси апасы кичинекей кезинен баштап анын элесинде ошо жан тагыш эле иштеп жүрүп, үй бүлөсүн, балдарын багам деп, балдарын буттан тургузам деп иштеп жүргөн учурларды эметип айтып берет да. Эмне себептен ажырашты болду экен экөө? Ошол боюнча жарашпай калышты. Ооба. Демеси атасы туура эмес жолго түшкөн да. Измена кылган. Измена кылып ошентип ажырашкан экен. Бирок кийин кечирим сурап кайра өкүнүп келчү экен, бирок артка кабыл албай койгон да. Апасы кабыл албай койгон. Бир туугандары менен мамилеси ортобу же жогорку деңгээлби? Жакшы эмес. Ажырашсамбы деген ой келип жүрөт мага деп атпайбы, анан эми ушул нерсени кантип жеңет? Бул мындай, сиз ажыраша албайсыз. Ажырашуу оюңузга деле келбесин. Бул мындай да, кандай десем, ошол күйөөңүздөн ала турган эмоцияны, кичинекейиңизде албай калган нерсени күйөөңүздөн алгыңыз келип эле, ошол могу жердеги пустотаны толтура албай эле ажырашсаңыз толуп кете тургансып, бактылуу болуп кете тургансып, сиз ошону күтүп атасыз да, могу жердеги пустота. Ушул жер пустота толуп калат ажырашсам, же болбосо кээ бир адам айтат, мен монча акча тапсам, мен жыргайым бактылуу болом дейт. Же бир адам айтат, мен моундай кызматка барсам мен бактылуу болом, мындай машина алсам мен бактылуу болом дейт. Бирок андай машина алганда да адам бакыт сезбейт. Ошондой үй алганда, ошондой үй салганда да адам бакыт сезбейт. Көп аялдар баягы кыз балдарга бизде тилекке каршы сый-урмат менен карабадык го. Кыз балдар биз бир четинен эмоция менен жумуш кылабыз, анан артымдан келет, өзгөрөт деген ой менен ажырашып алышат. Дагы жашоодо ожидание башка, реалдуулук башка болуп калат да. Эми ошондой жакшы эле күйөөңүз бар экен болгону, эми аны ата энеси да өзгөртө албайт. Эркек үйлөнгөндөн кийин аял аркылуу өзгөрөт да. Өзүңүзгө мээрим бериңизчи, эркелетиңизчи, кандай сезимдер жетпей болду? турат дейсиз. Өзүңүзгө сүйүү жетпей турат, ооба. Ата энеси мээрим бере турган учурда эми алардын тагдыры ушундай болуп калды, келише албады, бири-бирин түшүнүшө албады. Атаңыз деле жакшы адам болгон экен. Азыр мен мындай деп сурап берейин деп аткам да, сурообуз башка жака кетип калбадыбы? Апаңыз жөнүндө сурагым келген да. Апаңыздын ата энеси менен мамилеси кандай болду экен? Тайнем эрте өтүп кетти го дейм. Эрте көзү өтүп кеткен. Тайтам да Жаш кезиндеби? жаш эле кезинде ооба. Жаңы турмуш курганда го дейм. Бир бала болгондо ошол убакта өтүп кеткен экен да. Анан тайтам дагы тайнеме кол көтөрчү болуш керек. Адашпасамчы. Апаңыз эми апасынын жашоосун кайталап калды да. Эгерде биз ата энебизди кечирбесек, кайсыл бир деңгээлде ата энебиздин жашоосун кайталайбыз да.
апаны кабыл алуу керек, кечирүү башка, кабыл алуу башка. Кечирдим деген менен могу жерибизде баары бир таарыныч тура берет. Ошон үчүн анын өмүрүн кабыл алыш керек. Айтайын дегеним, сиздин апаңыздын ата энеси жөнүндө эмнеге сурап турам? Анын өмүрү ушундай болду го. Анын жашоодон алганы, көргөнү ушул болду. Бала күнүндө ал өзү эмоция албай калды да. Өзүндө жок нерсени апаңыз дагы сизге бере албады. Балдарыңызды урушуп албайсызбы? Улуу балам өтө катуу кармайм да. Анан кызым төрөлгөндө кызым аябай мээримдүү. Эркелетип. Балаңызды канча урушпайын десеңиз дагы эмоцияңызды башкара албай калат. Ооба, өзүм менен эметем, алышам кадимкидей. Анткени китептерде окуйм да, кантип баланы тарбиялаш керек ошолорду. Бирок болбой катуу кармап, урушуп, кыйкырып алам да. Балаңызды урушпай тарбиялагыңыз келеби? Ооба, ошонун үстүндө иштеп атам, китептерди окуп. Бирок эме да, кээде эмоцияга алдырып берем. Өзүбүздүн ошол бала кезибизден ичибиздеги маленькая я деп айтабыз го. Ошол маленькая я менен иштөө керек да. Күйөөңүзгө канча эркелейин дейсиз, мен сизге азыр жөн эле күйөөңүзгө эркелеңиз, эмоция бериңиз десем, сиз аны канча аракет кылсаңыз дагы жеткизе албашыңыз мүмкүн да. Анткени могу жактагы маленькая яны ойготуу керек. Бул маленькая я бала болуп эркелей албай калды да. Апасынан алгысы келген мээрим бар. Биз канча эркелейин десек деле, баягы маленькая янын эмоциясы жок болгон да. Биз ошол эмоцияны жеткирүү үчүн биз могу кичинекей менди толтурушубуз керек. Кичинекей мен эмнени каалайт? Биздин кичинекейибизде эмнени кааладык? Ошол каалоолорубузду толтурушубуз керек да. И сиз өзүңүздүн установка, ата-энеңиз сизге өзүнүн установкасын салып берди, сиз балаңызга салып берип атасыз да. Бул өзүбүздө бар нерсени гана берүү, мээрим бергиңиз келет, бирок аны берейин десек, биздин могу жагыбызда жок да, өзүбүздө жок нерсени бере албайбыз. 4 жашында башталды. Атам качып болгон жылдан башталды. Сиректик. Кимде? Баламда. Атаңыз кайтыш болгон жылы балаңыз канча жашта эле? Так. 2 жыл болду десеңиз болот, э? 4 жаш, 5 жаш. Ошолар башталды. Анан көп жак барбаган жагыбыз калган жок. Бардык жактарга барсакпы. Невропатолог, психотерапевт, уролог. Невропатолог, уролог, анан Психотерапевтке бардыңызбы? жок, барган жокпуз. Эмеге барсак ошо бардык эле жакшы экен, органдары баары жакшы эле, эмеси баары жакшы. Канча күндө сүйүп коет? Күнүгө болот да. Күндө. Урасып урбайсызбы? Жок, урбайм. Өзү айтабы, айтпайбы сизге? Жок. Уялып жашырып коет. Күндө сүйүп коет атабы? Күндө сүйүп коет. Анан 4 жашынан кийин билдиңиздер да, э? ага Ага чейин азырдан болуп турган. жок, ага чейин сүйбөчү. Катуу урбадыңыз бекенчи? Анчалык жок, анчалык катуу Бир катуу токмок жегенде сийдиги чыгып кетпеди бекен? жок, андай болгон эмес да. Кош бойлуулук жакшы өткөн. Көбүнчө энурез бул эненин боюнда болгон кезде болот экен да. Мен ушуну байкадым да, себеби бизге көп келет да. Эми бизде менде интим гимнастика го, зара кырмай албай калуу боюнча көп келишет да. Анан энурез боюнча да көп кайрылышат да. Анан ошол энурез болгон баланын энесинен сурасам, көбүнчө ошол урам, ушул байкабай урушуп алам, анан деп айтышат. Анан түшүргүңүз келбеди беле, кош бойлуу болууну кааладыңыз беле, пландалып төрөлдү беле десең, көпчүлүгү жок деп айтышат да. Мен аборт кылдырган баргам, чоң сурок болуп калган экен, же күйөөм менен ушундай болуп жүргөм деп айтышат. Нерв системасына таасир берет. Эгер эненин нерв системасы бузулган болсо кош бойлуулук кезде, анда ал сөзсүз баланын нерв системасына таасирин тийгизет. Азыр ошол көп сабактарды көрөм YouTube'дан, ошо китептерди окуйм баланы тарбиялоо боюнча. Канча сабактарды көргөн менен, канча китептерди окуган менен ооба жардам берет. Бирок сиз өзүңүздү оңдомойюн, атага, апага деген таарынычтарды кетирмейин, бул нерсени өзгөртө албайсыз. Биздин жаныбыздагы могу денебизге сиңип калган нерсени чыгарып салуу керек. Аны кантип терапиялар менен атасына, энесине барсын? Жок, ал ата-энебизге айтып атабыз го, ата-энебизге устаздык да кылбайбыз, алардын көңүлүн да оорутпайбыз. Жок, барып алып, папа, мени кечирип коюңуз, же убагында ушундай ачык сүйлөшө албадым элек деп, ачык жүрөгүндө эмне болсо баарын айтып, кучактап апасын эле. Аны туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Кечирим сураса болот. Бирок таарынычты айтуу
бул апа туура эмес түшүнүшү мүмкүн да. Ал апа эми эмне деп ойлоп атат? Мен бар жакшымды бердим деген апа да, мен бар мээримимди бердим, балам үчүн жашадым, балам үчүн кылдым деген апа да. Анан биз апа да ошончолук кыйналды, эзилди. Таяк жесе да сиздер үчүн чыдады да. Анан атаңардын таягын жеп силер үчүн чыдап өмүрүмдү өткөрсөм дагы силер мага ушинтип айтасыңар деши мүмкүн. Анын бойлун козгоп алышыңыз мүмкүн да. Анын да жүрөгү канча жаралуу го. Ошон үчүн муну терапияда чыгаруу керек да. Сизде андай деле панический атака деген нерселер деле жок. Эгер панический атака ушундай мен билбейм, мен өзүмдү түшүнбөй атам дей тургандай деле мындай абалда эмессиз да. Бул ошол сиздин детствоңузга байланыштуу эле нерсени көрүп турам. Панический атаканы көрүп турган жокмун, фобияны көрүп турган жокмун. Болгону стресс абалындасыз. Стресс, депрессия, деградация абалында болуп турасыз да азыр. Ошол атаны күнөөлөгөндө, апага таарынганда биздин ээликке жетүүбүз да кыйын болот. Акча блоктору болот, акча да келбейт. Себеби бизде энергия жок. Энергиябыздын баардыгы, мисалы мына могу адам дейличи, бул адам. Биздин мээбиз. Биздин мээбиз баардык нерсеге жооп берет. Сүйлөгөнүбүзгө, басканыбызга, турганыбызга, ажыратканага барганыбызга, тойго барганыбызды баарын башкарат. Азыр менин да кыймыл аракетим башкарып турбайбы мээ? Мээнин жумушу көп болгондуктан кичинекей кезибизден алган түшүнүк стресстерди денеге чачып берет. Биздин денебиз стресске толуп калат да. Кээде терапия учурунда адамдар денедеги блоктор деп айтабыз да. Терапия учурунда кичинекей кезинде зордолуп калган, ата энесинен таяк жегендер айтышат да. Менин могу колум ооруп кетти дейт. Бир кыз ошол зорукталганда колунан катуу кармаган экен. Колум ооруп кетти дейт. Ошол зоруктаган бала менен ошол кезин проработка жасап атканбыз. Кээ бир кыздар апам урган жерим ооруп кетти дейт. Атам урган жерим ооруп кетти деп айтышат да. Дене сактап калат. Денеде стресстер болгондо адам коюп сулуу баса албай калат. Походка бузулат, бүкүрөйүп калабыз, көзүбүздүн нуру жок болуп калат. Адамдын турган турпатынан, бутунан, кыймыл аракетинен, оозунан баары билинет. Күйөөңүз менен мамилени жакшыртайын десеңиз дагы энергия жок болуп атат. Энергиясы төмөн аялдын, любой аялдын күйөөсү менен мамилеси көбүнчө ушул татаал боло берет да. Эркекти критикаласак, анда биз эркектин көзүнө аял болуп көрүнбөй калабыз. Сиз айтып атасыз го, мен күйөөмдө сен ушуну кылып койбойсуң жок дегенде деп айтам деп. Эркек бизден коркуп кетпейт. Коркуп кеткенден аялым ушуну айтты эле, ушуну кылып коеюн дебейт да. Кылбайт эркек. Кийинки сунушубузду да кылбайт. Эркектен муктаж болуп сурашыбыз керек да, биринчи майда нерсени. Тышна Керимбековна азыр сүйлөшүп отурганда байкап атам, мындай кармандын өткөн окуялары мындай жабып коюп, ал жакта анан бул жактан эле баратат да. Мага ушундай сезилип атат. Эстесе эле жарасы козголуп атпайбы? Жарасы козголсо жаман болуп кетчүдөй болот, жаман болуп кетчүдөй болуп атат да. Анан ал нерсени сиздин сөзүңүздөн байкадым. Ошол жараны козгоп, андан көрө ошону айыктырып, анан алдыга карай жүрүш керек. Ооба, биз адамдар ушундайбыз да. Ичибизде семирте беребиз да. Дагы чоңой. Мен дагы бир күнү бомба болуп жарылгым келет дейбиз. Бир күнү денебиздеги стресс, дене сүйлөйт деп айтабыз. Бизге дене ар кандай сүйлөп берет, оору менен сүйлөп берет, баскан турганыбыз бузулат, семиребиз, монтип көп аялдар көбүнчө тырпыштык болуп калабыз, Бул дагы ошол травмалардын таасиринен болот көбүнчө. Жакшынакай, жарашыктуу көйнөк кийип, эгерде өзүңүзгө жакпаган салмак болсо, салмактын үстүнөн иштеп, арыктап, чачыңызды жакшынакай кылып жасап, мүмкүн боенгоңуз келсе боеносуз, күйөөңүз келгенде жарк деп тосуп алууга кандайсыз? Күчүңүз жетеби бүгүн? Тышна Керимбековна ага чейин өзүн сүйгөндө мындай 100%. Вот, мен ошону айтып атпаймынбы? Кана эми азыр деген анда сонун болуп кетпейби? Алам Гүлистан болуп кетпейби? Канча деген психолог коучтардын өзүңдү сүй биринчи, мындай кылып сүй, андай кылып сүй дегендери бар. Анда ошол биринчи күч жетиш керек да. Ооба, сүйүү үчүн могу жакта сүйүү болуш керек, жүрөгүбүздө. Ошол ата-апа дефицити бизге көп нерсеге допуск бербейт да. Бактылуу болууга, жылмаюуга, эркелөөгө, кылыктанууга допуск бербейт. Андан пайдалуу болду деген ишеничтебиз каарманыбызга.
канчалык өзүнүн оюн угалы жыйынтыкта ошондо пайдалуу болдубу, эмнелерди, жаңы нерселерди биле алдыңыз? Ооба мен мындай эфирди мен де мындай элестетип келгем да. Мындай суроолор болот, анан муну алып жооп берет депчи. Заранее ответтерди билген адам болуп келгем. Жүз эле маек болот депчи, анан күтүлбөгөн суроолор болуп көп нерселерди. Азыр психолог Турсунай Керимбековнун айткан нерселери азыркы жашоого чындыкка мындай келип Ооба, туура келет. Баары туура келип атат ошо. Эфирибиз абдан кызыктуу болду окшойт. Турсунай Керимбековнун жыйынтыкта эле каарманыбыз дагы абдан өзүнө пайдалуу нерселерди алды деген ойдобуз. Эфирди жасап жатканыбыздын себеби ушул эфирди көргөн ар бир каарман, аял, эркек өзүндө ушундай бир көйгөй болсо, ушул эфир аркылуу аз да болсо дагы жакшыртып алат, пайдалуу нерселерди алат деген ойдобуз. Эгерде сиздер дагы ушундай эфирге келип, Турсунай Керимбековнанын ушундай кеп кеңешин уккуңуздар келсе, комментарийге калтырыңыздар же төмөнкү жазылган номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жүзүңүздөр экранга чыкпайт. Турсунай Керимбековна, убактыңызды бөлүп баарыбызга жакшы кеп кеңеш айтканыңыз үчүн чоң ыраазычылык. Сизге каарманыбызга дагы терең ыраазычылык. Буюрса мен алып баруучу катары ушул алгач өзүн сүйсө, өзүнө мээрим берсе, анан баары жакшы болот деген нерсени айткым келип турат. Анда кийинки эфирден жолукканча баарыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Саламатта туруңуздар дейбиз.